жылдан бери энергетиканын флагманы аталган Токтогул КЭСи жарым-жартылай жаңырып калды десек болот. Буга чейин толугу менен реконструкция болгон 2 гидроагрегат ушул тапта кубаттуулугу көбөйтүлбөй иштеп жатат. Эми болсо кезек номер 1 агрегатка келип жетти. Суу тегирмендин барасын жаңылоо албетте оңой олтоң иш эмес. Эскисин ажыратып ордунан алып чыгып, жаңысын орнотуп кайра курап чыгуу кеминде 7-8 ай убакытты талап кылат. Муну эртерээк берсек, буюрса кийинки кышта уже ошол ноябрдын ортосунда кайра ишке киргизгенге планыбыз бар. Бул баягы биздин подрядчик General Electric менен жана башка биринчи пакеттин корейский компания менен келишимдерибиз бар. Эгерде муну дальше баягы ремонтко бербесек, биз көп штрафной санкцияларды тартып калабыз. Ушундай эле жаңылоо иши Үч Коргон КЭСиндеги номер 4 суу барасында дагы башталат. 1962 жылы ишке киргизилгенден бери жабдуулар алмашылбай, гидротехникалык курулуштар эскирип, начар абалга кептелгендиктен модернизациялоо өтө маанилүү болуп турат. Дал ушундай жагдайга байланыштуу өлкөдөгү жалпы электр станцияларынын учурдагы кубаттуулугу 290 мегаваттка азаят. Мындай кырдаалда энергетика системасындагы тиешелүү болгон 290 мегаватт электр энергиясынын тартыштыгы пайда болуп, убактылуу чектөөлөрдү киргизүү зарылдыгы келип чыгат. Эгер үнөмдөө болбосо, эртең менен жана кечинде эң көп жүктөн болгон учурда электр энергиясынын керектөөдө чектөөлөр киргизилиши мүмкүн. Убакыттан пайдаланып, элден дагы суранчу айтып кетели. Эгерде ошол маалда дагы элде керектөөдө лимиттен ашпастан өзүнө нормага коюлган лимиттер боюнча эгер керектөөлөр боло турган болсо, бул 290 мегаваттын жетишпестиги бизге билинбей эле жакшына өтүп кетебиз. Эгерде ошол коюлган лимиттерден ашыкча колдонуу боло турган болсо, сөзсүз түрдө ошол кубаттуулуктун жетишпегендигин биз сезебиз. Мындай аракеттин бардыгы келерки кышка эрте даярданып, электр энергиясынын тартыштыгына жол бербөө максатында жасалууда. Белгилей кетсек, ушул тапта Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 7 миллиард 753 миллион куб метрди түзөт. Өткөн жылы бул мезгилде суу 8 миллиардтан көп болчу. Андыктан суунун көлөмүнүн кескин азайып кетүү коркунучу бар. Эми Токтогул суу сактагычынын көлөмү баягы такыр иштелбей, иштегенге баягы шарт түзбөгөн көлөмү бул 6,5 миллиардтан ылдый түзөт. Бул көлөмгө чейин биз жеткирбешибиз керек. Буга чейин мен айтып кеткендей 290 мегаватт кубаттуулук эртеңки күндөн баштап жок болот. Ошон үчүн биз баягы системный автоматика бүт баягы уставкаларды уже өзгөртөбүз да. Ал арада Бишкек жылуулук берүү борборун калыбына келтирүү иштери аяктап калды. Ушул тапта борбордо бардык отказандар толугу менен иштеп жатат. Жылытуу системасында эч кандай мүчүлүштүктөр жок. Азыркы убакта 2 комиссия иштеп жатат. Так божомолу аныкталып элек, инеден кесепетинен келип чыккандыгы комиссиянын жыйынтыгы менен белгилүү болот. Калыбына келтирүү жумуштары боюнча кроме жанагы распред устройство 0,6 киловольт, анан 0,4 деп коет. Ошолордон башкасын бардыгы бүтүп калды. Андыктан энергетиктер жарыксыз калбаш үчүн электр энергиясын этияттык менен колдонууга чакырууда. Өзгөчө энергияны көп талап кылган эртең менен саат 6-дан 9-га чейинки жана кечки маалда 18-ден 21-ге чейинки электр шаймандарын иштетпей туруу керек. Эгер кайсы бир аймакта өчүрүү менен иштер жүргүзүлсө, керектөөчүлөргө алдын ала расмий сайттар же социалдык тармактар же болбосо ММК аркылуу маалыматтар берилет. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.